Бүгүн Нургелди курулуш компаниясы 12 кабаттан турган 180 батирлүү алгачкы үйүн куруп бүтүрүп, ачкычтарын өз ээлерине тапшырып жатат. Мындай кубанычтуу күн, ийгилик жылмайган учур, ар бир ишкердин кыялы, үмүтү жана максаты. Албетте, ар бир бийиктиктин артында талыкпаган эмгек, чечкиндүү кадамдар, тар жол, тайгак кечүүлөрдөн нойбой басып, татаал ашуулардан ашуу турат. Эң башкысы өзүңө, командаңа, өнөктөштөрүңө жана кардаларга болгон чоң ишеним керек. Компания ишенди жана ишендире алды. Бүгүн ишенимден куралган алгачкы ийгилигин сиздерге жарыя кылып турган учуру. Ар бир кардардын жайлуу жашоосу үчүн кыялыңдагыдай бекем, көркөм, талаптагыдай турак жай курууну, бул тармакка реформа жасоону максат кылган Нургелди курулуш компаниясы качан, кантип, кандай жол менен түптөлгөнүн, кантип системалуу иш алып барып, ийгилик жаратканын сиздерге учкай айтып берели. Бул курулуш компания тарыхта өчпөс из калган, өлкөнүн ташын тизип, кышын кынаган, эгемен мамлекеттин түптөлүшүн, андан ары бекемделишин камсыздаган, эмгегин элине арнаган Исхак Разаков, Мурат Салихов, Абдыкадыр Орозбеков, Абсамат Масалиев, Мамат Айбалаев сыяктуу чыгаан инсандар, Апас Жайнаков, Тургунбай Садыков, Саламат Садыкова сыяктуу жаркын таланттар чыккан Баткен жергесинин атуулдары тарабынан 2019 жылы негизделген. Бул жигиттер ата-энеге караан, бир туугандарга жөлөк, ишеничтүү дос, жаштарга үлгү, мыкты жетекчи, уюштургуч жана жоопкерчиликтүү, бир туугандыктын бийик үлгүсүн көрсөтө алган Ысманов Мамашарip жана Жоробай уулу Манасбектер эле. Компания негизделген соң, бир туугандардын кичүүсү, курулуш тармагында билим алган Манасбек Жоробай уулу башкы директор болуп дайындалды. Миграциянын шарынан четке калбаган бир туугандар бир топ жыл Россия жергесинде, болгондо да курулуш тармагында эмгектеништи. 2011 жылдан баштап Ош шаарында жана Кыргызстандын ар кайсы аймагында бир канча курулуш компанияларда иштеп, тажрыйба топтошту. Бул тармактын ар бир тепкичин басып өтүшүп, курулуштун өйдө ылдыйын көрүп, суугуна тоңуп, ысыгына күйдү. Кардарлардын талаптарын, муктаждыктарын анализдеди. Үй ээлери батирлеринин ачкычтарын алып, жетине албай кубанганына, бата бергенине да, толук бүтпөй же убактысынан кеч бүтүрүлгөн үй ээлерин зар муңуна да күбө болду. Эр жигит биринчи аманатты аткаруу керек экенин, ага эч качан кыянат кылбаш керектигин эң жакшы билген бир туугандар изги максат тилек менен чоң сапарга аттанышты. Бул чоң жоопкерчиликтүү ишке 10 жыл аралыгында материалдык, техникалык, моралдык, руханий жана физикалык жактан бекем пайдубалга ээ болуп, жетиштүү тажрыйба топтогондон кийин гана кадам ташташкан. Анткени даярдыгы жок, жетиштүү тажрыйбага ээ болбогон ишкер мындай жоопкерчиликти артына алмак эмес. Анан калса, компаниянын негиздөөчүлөрү кесипкөй, ынтымактуу жамаатты, сыноолордон турган 10 жыл аралыгында түзүп, бир туугандай болуп калган команда менен курулушту башташкан. Бир гана коммерциялык багытта, пайда көрүүнү гана көздөбөстөн элибиздин жайлуу жашоого болгон мүмкүнчүлүгүн арттырууга, шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө салым кошуу максатында 2019 жылы эл арасында Шанхай деген лакап менен аталып жүргөн тар көчөлүү жыш жайгашкан. Балдар ойноочу аянтчалары, жашылдандыруу зонасы жок. Өрт коопсуздугунун чаралары каралбаган Касымов көчөсүндөгү жашоочулардын жеке турак жайларын тургундар ыраазы болгудай шарттар менен сатып алып, 3 подъезд, 12 кабаттан турган 180 батирлүү көп кабаттуу үйдү баштады. Бул учурда алдыда кандай кооптуу абалдар күтүп турганы белгисиз эле. Мамлекет тарабынан ишкерлерге болгон кайдыгерлик, иш кагаздарды бүтүрүүдөгү бюрократия, 2020 жылдагы пандемиялык абал, карантин, андан кийинки дүйнөлүк кризис, инфляция, бир топ жаңы иш баштаган жаш ишкерлердин, жаңы түптөлгөн фирмалардын шаштысын алды. Бирок Нургелди курулуш компаниясы башынан койгон ниетине жараша убадага так, аманатка бек болуу менен канчалган кыйынчылыктарга душар болсо да, курулушка тиешелүү уруксат документтерин, иш кагаздарын толук бүтүрүп, курулуш процессин бир күндө токтоткон жок. Иштин өз убагында сапаттуу бүткөрүлүшүнө каттуу көзөмөл жүргүздү.
компаниядан үй алган кардарлар менен тыгыз байланышта болуп, аларга ар бир жасаган иш боюнча видео сүрөт отчет берип турду. Жаратканга мактоолор болсун. Нургелди курулуш компаниясы келишимде көрсөтүлгөндөй 2021 жылдын ноябрында тапшырабыз деген Салкын Төр 1 турак жай комплексин бүтүрүп, сиздерден бата алуу үчүн конокторду топтоп турган учуру. Бизди өнөктөш, максатташ компаниялар, курулушка тиешелүү мамлекеттик ишканалар, ишкер достор колдоп, кубаттап турушту. Баарынан да кардарлардын ишеними, колдоосу бизге чоң күч-кубат, эрк тартуулады. Компания бардык өнөктөш, сапарлаштарга ишеним арткан кардарларга терең ыраазычылык билдирип, мындан кийинки курулуштарда да ушундай жигер кайрат менен иштөөгө бар күчүн жумшаарын убада кылат. Нургелди курулуш компаниясы. Аманатка бек, убадага так компания. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу.